3 конституция кабыл алды. 3 конституция боюнча биринчи жолу биздин Кыргызстандын тарыхында парламент партийный система менен өтө баштадык. Парламентчи. Анан бул парламентте 75% Ак жол партиясы ээледи дагы. Эң белгилүү партия Атамекен өтпөй калдык. Коммунисттер партиясы өттү, жана башкалар өттү. Ошонун арасында Феликс партиясы бар. Анан эң негизгиси айтайын деп атканым конституциянын эң акыркысы 9-жылы декабрда Курманбек Салиевич жаңы конституцияны сунуштады. Ал конституцияда мындай деген эл экинчи макамында мындай деген сунуш бар болчу. Конституционное совещание. Ал конституционное совещание деген 7 кишиден турмак. 7 кишисинде конституционный эл экинчи макамында мындай деген эме бар болчу. Эгер президент кандайдыр бир себептер менен ооруп же болбосо башка себептер менен аткара албай кала турган болсо, конституционный совещание убактылуу президенттин милдетин аткаруучу бир киши болот. Аны дайындайт. Ал 3 айдын ичинде президенттин ролун аткарып турат дагы шайлоону өткөрөт. Анан же өзү президент болот, же башка каалаган киши президент болот. Анан ошо менен өлкө мына ушундай абалга чөт депчи. Бул эл экинчи макамды бүт эксперттердин бардыгы тең жана оппозиция конституционный монархия деп эсептешти. Себеби конституционный монархия менен ак закон түрүндө өткөрүп берүү жөнүндө. Кызыгы бул жаңы конституция декабрда конституционный судтан өткөн, биринчи окуудан өткөн, анан толугу менен кабыл алаарда апрель революциясы бул өтпөй калды. Мына ушу менен конституционный реформаны токтотоюн. Андан кийин экинчи, Кыргызстанда 2006-жылдан баштап непотизм орноду. Непотизм деген бул латын тилинен алганда мындайда тууган племянник деген сөз. Племянник. Жен, бизче жен. Же ал 18-ci кылымда Ватиканда Понтий 18-ci бүт урук туугандарына, жегелерине жакшы жерлерди берип, кызматтарды берип, анан Ватиканда ошентип өзүнүн бийлигин орнотканда, анан ошону непотизм деп калган. Ошондон кийин бизде дагы илимде калып калды, непотизм орноду депчи. Себеп дегенде жалаң бийликте Бакиев өзүнүн урук туугандарын орнотту. Мисалы, эң биринчи өзгөчө классикалык пример бул Сари. Өзүнүн уулу Максим. Жаңы конституция боюнча Сари өкмөттөн бийик туруп калган. Өкмөт Данияр Үсөнүп Максим Бакиевге баш ийип калган. Бул биринчиси. Экинчи, бүт силовой структуралардын бардыгын тең Жаныш Бакиев башкарып калган. Бул эки. Үчүнчү, тышкы саясатты Марат Бакиев башкарган. Ал чында ГКМБнын, то есть ГКМБнын астында болгон, ГКМБнын астында. Бирок ал чында ошол өзү башкарып калган. Андан кийин да бир иниси чет өлкөдө өзгөчө Кытайда советтик эле болгон, бирок ал баягы сырткы саясатты ошо башкарып калган. То есть ушинтип непотизм орноп калды да. Бул өзү өзгөчө бүт жанагы убакыт жок болуп атпайбы? Бир конституция менен, өзүнүн указы менен бүткүл бийликтин баарын өкмөттө доход алып келген бүт структуралардын бардыгын тең өзүнө алып алды дагы, эч кандай доход алып келбеген министрликтин баарын тең өкмөткө тарап койду. Мына ушинтип бизде непотизм орноду. Андан кийин дагы бир чоң нерсе, бизде саясат абдан мындай болду да, ички жана тышкы саясатта налог көбөйдү. Энергетикалык кризис пайда болду. Билесиздер, бир бакой айтып алды, башка энергетиканда башка жолун издебейликпи? Мисалы, эмне үчүн тезектерди терсек болбойт дегендей. Анан бул аябаганда бүт дүйнө жүзүнө тарап кетти. Бул жерден Курманбек Салиевич вообще аябаганда чоң ката кетти.
Анан мисалы чет жактан келген бензиндерди мисалы экспорт кылды. Бизде Россияда экспорт кылбаш керек да. Тажикстанга өзгөчө анан гансилерди бере баштады. Мына ушундай саясаттар анан жанагындай налог көбөйдү, коммунальный услуга көбөйдү, мобильныйга көбөйдү, койчу бардыгыны көбөйүп кетти. Анан мына ушу менен абдан бул дагы көбөйүп кетти. Анан мына ушундай саясатка каршы эми 6-жылдан баштап кыймыл пайда болду. Бирок ушул кыймыл абдан күчтүү болду. 6-жылы пайда болду. Анан ушул кыймылда мен эки нерсени айткым келип атат да. Биринчиден, тиги Отунбаева башкалар башында турган бириккен кыймылды түзүштү. 2008-жылы Достук мейманканасындагы залында уюшулду. Анан ошондо бардык демократиялык бийликтер чогулду. Анан алардын негизги максаты эмне эле? Тынчтык жол менен Курманбек Салиевичти реформага алып барып, демократиялык коомду орнотуш керек эле. Бул биринчи багыт пайда болду. Экинчи багыт Топчубек Тургуналиев менен Азымбек Анаркулович Бекназаров турган башында турган экинчи бир кыймыл пайда болду. Ал кыймыл айтты: Курманбек Салиевич эч убакта тынчтык жол менен реформага барбайт. Муну күч менен гана алып чыгабыз депчи. То есть мындай революционный жол менен барабыз деп. Мына ушул Кыргызстанда эки багыт пайда болду. Бирөө тынчтык жол менен Чекшенкулов, Эркебай башында тургандар, экинчиси Топчубек Тургуналиев жана ким башында турган Азымбек Бекназаров тургандар. Жок, биз только радикалдуу жол менен гана бийликке келишибиз керек депчи. Акыры жүрүп кызыгы тиги көпчүлүк демократиялык күчтөр революционный, радикальный жолду кабыл албай коюшту эле. Ал эми тескерисинче тиги тынчтык жол менен реформага барабыз депчи. Акыры жүрүп Топчубек Тургуналиев менен Азымбек Анаркуловичтин айтканы менен жол менен күч менен радикалдык жол менен бийликке келди. Анан мына ушундай жолду тандап алган, бетке айткан журналисттерди жана саясатчыларды абдан куугунтук калды. 30га жакын киши өлдү, элестеткиле. Буйрутма. Алардын арасында Шабатоев, Эркин Баяман, Эркинбаев, Баяман, Медет Садыркулов, Павлюк жана башкалар. Койчу 30га жакын киши. Көптөгөн журналисттер кеткенге аргас болду. Газета, журналдардын көбү жабылды. Анан Топчубек Тургуналиевич 8-жылы минтип айткан жери бар да, бул аябагандай саясатты жакшы түшүнгөн кыйын киши да. Политическое преследование постепенно перерастает в политическую репрессию деп айтты. Репрессия. То есть акырындык менен уже 9-жылдан баштап саясий репрессия өтө баштады. Анткени Медет Садыркулов 13 мартта 2009-жылы аны өлтүрүштүп, машинасын өрттөп жиберишти, анан ошондон кийин анан башталды. Көптөгөн журнал, мисалы Сыргак Абдулдаев дегенди 31 жол бычак менен урушту. Кудайдын парманы менен төрө калды. Павлюкту болсо Алматыдан этаждан ыргытып жиберишти. Орозбекова, Чолпон Орозбекова ушу мезгилге чейин келбей койду. Азыр ушу мезгилге чейин күйөөсү Эдиге эмеде жүрүшөт, Швецияда жүрүшөт. Карагылачы, мына ушундай чоң эмелер. Байболов чет өлкөгө кеткенге аргасы болду. Равшан Жээнбеков чет өлкөгө кеткенге аргасы болду. Өмүрбек Абдрахманов кеткенге аргасы болду. Ушинтип кетип кетишти айлап. Мына ушинтип репрессия башталды. Анан акырындап жүрүп менен бек пайда болду. Бириккен элдик кыймыл. Бириккен элдик кыймыл пайда болду дагы. Бириккен элдик кыймыл башында биринчи эң жөнөкөй эле бириккен элдик кыймыл болду. Бул 2008-жылдын ноябрында, анан декабрь айында бириккен элдик кыймылды пайда кылышты. Анан
Біріккен елдік қимыл бұларға азырқы өкіметке кірген, уақытылы өкіметке кірген негізгі ұшылар болды да. Анын арасында дағы Топчыбек Тургуналиев бар, Азымбек Бекназаров бар, жана башкалар бар. Анан ошо отырып 2010 жылдын мартына чейин 17 мартта медиада чоң курултай болду. Курултайда 7 талапты коюшту, 7 талап. Бул демократиялык реформага баруу, үй бүлөсүн кызматтан алуу, сариден алуу, жана телефондогу коммунальный услугалардын тыйдын алуу, жанагы Север Электро жана Түштүк Электронун сатууну токтотуу стратегиялык биздеги эң ири өнөр жайлардын баарын токтотуу жана башкалар. Анан телевиденияны, коомдук телевидение кылуу деген 7 талапты койду. Анан бардык жерде булар өзлөрүнүн уюмдары, мисалы Топчыбек Тургуналиевич Жалал Абадка жооп берген, Акбек Бекназаров Наранга жооп берген, Чотонов Ошко жооп берген, Артыков Ошко жооп берген, Көлгө болсо мына ушинтип турган учурда анан булар 6-7 апрелге эмени коюшту. Чоң бардык жерде одновременный чоң митингди баштайбыз, митингде талап кылабыз, реформа бар деп. 6 апрелде Курманбек Салиевич бардыгын тең түрмөгө камады. Эчтеке менен калтырбай. Жалгыз гана түрмөгө алма алган Азымбек Бекназаров болду, анан тиги Отунбаев болду. Анткени алар экөөнү тең таппай калды. Азымбек Бекназаров Нарында болчу, ал эми Отунбаева бир сиңдилеринин үйүндө жашынып калды. Бирок эшигинин алдында азыркы жакында интервью бербеди, эшигинин алдында бүт бардыгын тең сүйлөшүп, эмне сүйлөшкөнүн баарын тогуп турган ГКМБнын жигиттери турду депчи. Эч кандай эме митингде жетексиз калды. Ал эми бардык жерде жетисинде эме башталды. Тынчтык жол менен талап башталды. Эң биринчилерден болуп талашта башталды, өзүңүздөр билесиздер. Таласта уже 6-сы күнү түнү бийлик элдин колуна өтүп кетти. Андан кийин экинчи башталган Аксыда башталды. Топчыбек Тургуналиев башында турган. Уже 7-синде саат 11-лерде эле уже бийлик толугу менен эл тарабына өтүп калган. Өтүп кеткен. Мына ошондой эле талаптар Нарында өттү, уже саат 11-12-лерде, саат 4-төрдө Көлдө өттү, Сокулукта өттү. Мына ушинтип бийликтин бардыгы тең. Анан башка жерлерде тынчтык жол менен өтө турган болсо, эң кандуу болгон Бишкекте болду. Эртең менен тынчтык жол менен келаткан форумда башталды. Форумда башталганда эле уже бул эми чоң изилдене турган маселе. Атайын спецназдар келди, спецназдар келип туруп элди баарын токтоткондо элдер алып туруп оружиясын тартып алышты, спецназдын баары качты. Анан ошол жерден баштап туруп анан Ылдый Алматинский менен түшүп, солго Ак үйгө баргандай элдер уже Ак үйдөн эме менен тосуп алды. Мен өзүм ошол Ак үйдө турган балдар менен жолугуп сүйлөштүм. Эми аны мен бу жерден айтпай эле коеюн. Саат 8-де чыгып кеткенге чейин Курманбек Салиевич иниси менен чыгып кеткенге чейин аябагандай чоң окуялар болду. 87 киши өлүп кетти. Саат 8-де бийлик колго өттү убактылуу өкмөткө. Убактылуу өкмөт анан эң биринчи декретти кабыл алды. Бул биринчи декретте бүт бардык буга чейинки болгон бийликти демонтаж кылды. Парламент жойду, Конституционный судду жойду. Анан 3 чоң декрет кабыл алды. 3 декретте мына ушул демонтаж кылды бийликти. Демонтаж кылды. Курманбек Салиевич Ошко келип жатты. Ошо күнү эртеси күнү эмеге площадка чыгайын дегенде кимдин китебин окудуңар да, мен издеген чындык деп Мырзахматовдун мелисин. Ал айтты, чыкпагын, чыксаң азыр элдин баары сени жеп коет депчи. Анан айласынан көчөнү ойлонуп туруп анан Жалал Абадка кетти. 8-де Жалал Абадка келип аерден пресс-конференция уюштурду. Пресс-конференцияда бул переворот
бийликти тартып алды, законсуз. Мен буга каршы күрөшөм деп баштады. Бул 15-не чейин көп аракеттерди жасады. Ташиевке звонить этти, Келбеевке звонить этти. Даже 15 апрелде Ошко келди. Ошко келип туруп, да Кыргыз драма театрынын астында чоң кагылыш болду. Аерден сүйлөйүн дегенде Жээнбеков башында уже Жээнбеков эме болуп калган, билесиздер, губернатор болуп калган. Уруксат бербей койду. Ошо күнү кечинде анан кеткенге, учуп кеткенге аргасы болду. Биринчи Жамбулга келди, Жамбулдан ары анан Беларуська учуп кетти. Эми бул көп учурда, кээ бир чет өлкөлүктөрдө төңкөрүш деп айтат. Ал эми биз мына мен телевизорде бардык жерден көрдүм. Аксыда, Каракулжада, Ошто, Жалал Абадта, мен Жалал Абадты айткан жокмун, Жалал Абад өзүнчө чоң проблема, Нарында, койчу бүт бардык жерде ушундай чоң бийликти эл өзү бийлик алды, бийликти алып алды. Эл, калың эл чыкты. Революцияны эл жазады, жанагы 14 временный правительствонун мүчөлөрү жазаган жок. Алардын баары тең түрмөдө болду. Эл жазап туруп, эл бийликти алды дагы, анан элди мынакей кел деп отургузуп берди. Бийлик, революция өзүнүн көп учурда сурап атышат. Мен ушуну заранее жооп берип коеюн. Бийлик өзүнүн, то есть революция өзүнүн максатына жеттиби депчи. Мен мынтип айтар элем. Революция өзүнүн биринчи тепкичтеги программа минимумун аткарды. Анткени жанагы форум медиада койгон 7 максат толугу менен ишке ашты. 27-июнда жаңы конституция кабыл алынды. Текебаев башында турган конституция. Бул конституция боюнча биз парламенттик, президенттик өлкөгө турмушту куруп баштадык. То есть ушундай караганда революция өзүнүн мындай чукул койгон, жакын койгон максаттарына толук жетти, жолдоштор. Бирок ал революция дагы өзүнүн келечекте иштеле турган ишин мына биз азыр мындан ары аткарышыбыз керек. Коррупцияны жоготушубуз керек. Андан ары толугу менен демократиялык өлкөнү курушубуз керек. Элдин жашоо турмушун жакшыртыбыз керек. Жана башкалар. Бул келечекте иштеле турган иш. Мына мен апрель революциясын мына 10 жылдыкты мына тосуп атабыз, өткөрдүк. Мына ушуну издеген окумуштуу катары мына ушуну айтар элем. Рахмат. Агай, сизге рахмат чоң. Анда эмесе кымбаттуу кесиптештер, коноктор, студенттер, сиздер апрель революциясынын себептери, жыйынтыгы жана сабактары деген илимий темада доклад уктуңуздар. Бизде конокто тарых илимдеринин доктору профессор Асанканов, Аблабек Асанканович болду. Андан кийинки сөздү мен Кыргыз Өзбек университетинин илимий иштер боюнча проректору, техника илимдеринин доктору профессор Ысманов Медер Марипжановичка берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Аблабек Асанканович. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга абдан ыраазыбыз. Өзүнчө бир өткөл мезгилдер болуп жатат бүгүнкү күндө. Бирок ага карабастан биз окумуштуулар, аспиранттар, студенттер чыгармачылык менен издене беришибиз керек келечек үчүн. Болгондо да кыргыз эли өзгөчө эл экенин тарых дайыма далилдеп келет. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн маданий мурастарыбызды абдан терең изилдеп үйрөнүп, келечек үчүн колдоно билишибиз керек. Университетибизде кандай гана илимий конференция болбосун, ушул багыттарда, ушул тематикаларда биздин урматтуу агайыбыз Аблабек Асанканович абдан тыгыз биз менен байланышта болуп келип, могул бир топ биздин эл аралык конференцияларда, республикалык конференцияларда абдан илимий негизделген баяндамалар менен катышып жүрөт. Ошондуктан мына бүгүнкү баяндамаңыз үчүн дагы,
Кыргыз Өзбек университети үчүн жасап жаткан эмгектериңиз үчүн дагы Аблабек Асанканович Кыргыз Өзбек университетинин окумуштууларынын атынан, изденүүчү аспиранттардын атынан, студенттердин атынан сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, Дайым рахмат. денсаулыкта болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, рахмат. Ошол менен бирге буйруса мына улуу жеңишке карата 9 майга карата дагы ушул тарых жана философия кафедрасы менен бир конференция өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Ал конференциянын күнү, убактысы боюнча буйруса сизге кошумча маалыматтар берилет. Бул конференцияда дагы сиз менен жүз көрүшөбүз деген ойдобуз. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, тарых жана философия кафедрасы ушул бүгүн илимий семинарды уюштурганыңыздар үчүн сиздерге дагы ректорубуз профессор Чаткалбай Кинебаевичтин атынан, окумуштуулардын атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн мына бир топ студенттерибиз, аспиранттарыбыз катышып отурат. Алар апрель революциясынын келип чыгуу себептери, алардын кесепеттери, тег эле ушул кыргыз саясатынын өткөн тарыхы, келечекте ойго алчу, көңүлгө алчу маселелер тууралуу жакшы Аблабек Асанканович баяндаманы жасап берди. Биздин студенттерибиз, аспиранттарыбыз үчүн баалуу, жакшы маалыматтар кабыл алынды деген ойдомун. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң рахмат. 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 Анда кийинки сөздү Знаменательный, майрым, айта бер Мукарам. кийинки сөздү как раз философия илимдеринин доктор профессор Балтабаева Тынабековна сизде. Агай, айтайын дегеним рахмат сизге. Анан бүгүн такая знаменательная дата, кече 15-чи айтып атпайсызбы? 15 апрелде Бакиев Ошко келген, площадька чыккан деп. Анан биздин семинарда ошол мезгилге утурлашып калды. Ошондон жакшы күндөр боло берсин. Жакшылыкта көрүшөлү агай, рахмат. Ошо биздин баягы идеябызды колдоп, өзүңүз дагы ушундай активдүүлүктү көрсөткөндүгүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушу карантинде дагы бир көп пайдалуу иштерди жасасак деген ойдо ушундай заман болуп калды. Эми онлайн байланышка чыгып пикир алыштырышыбыз керек. Анан урматтуу коллегалар, урматтуу студенттер, агайды мындай күндөрү кармаш кыйын, чакырыш кыйын, аябай иши көп. Ошондон ушул карантинден пайдаланып азыр көп окумуштуулардыга чыгып байланыш жасап атабыз. Ошондон агай дагы бир жолу рахмат, денсаулыкта болуңуз. Жакшы күндөрдө көрүшөйлү. Рахмат сизге. Гүлмайра эже убактыбыз бар, Айда, боундай китепти, боо эки китепти, момундай китеп чыкты да, дагы бир китеп чыгат, ошо 3 китепти силерге белек кылабыз. Анан ушуну силердин кафедрага белек кылабыз, анан силер аны библиотекага берип, анткени бирден эле берилип калып атат да баардык вуздарга. Анан силерге биринчилерден болуп берелик, ушуну жоготпой, анан пайдалангыла. Анткени бу жерде первисточник. Рахмат. Ректорго да көргөзүп коеюн. Рахмат. Рахмат. Карамдан берип жиберем буюрса. Хоп, рахмат. Анда кийинки сөздү тарых жана филология факультетинин деканы, педагог илимдердин кандидаты Тилекова Назира эжеке. Рахмат, Мукарам Мырзакуловна. Биринчиден агай бизге куш келипсиз. Атайын убактыңызды бөлүп ушул Алло, Назира. Угулуп атат. Кафедранын демилгеси менен, Айда Тынабековнанын демилгеси менен, мына Мукарам эженин демилгеси менен ушул иш-чара уюштурулуп атат. Учурдан пайдаланып мен эң биринчи ушул кафедрага ыраазычылык билдирем, факультеттин жетекчиси катары. Анан ошондой эле абдан чоң ыраазычылыкты биздин агайга билдиребиз. Ушу биздин сунушубузду четке какпай, мына кырдаалдын оор мезгилинде ушул кандайдыр бир деңгээлде
интернет аркылуу дагы байланышып, бизге убактыңызды бөлүп, абдан баалуу пикирлериңизди айттыңыз агай. Бизге сабак болуучу абдан жакшы ойлорду айттыңыз. Дагы терең изилдене турган маселелерди айтып кеттиңиз. Мына жерде биздин жаш студент тарыхчыларыбыз отурат, окутуучуларыбыз, аспиранттарыбыз отурат. Мына Медирбек Марыпжанович белгилеп өттү өзүнүн сөзүндө дагы. Демек бизге бүгүнкү семинарыңыздан аябай жакшы жыйынтык алдык деп ойлоймун. Мынандай карантин убагында студенттерибиздин көңүлүн бир аз болсо дагы бир жакшы жакка буруп бере алдыңыз деп ойлоймун агай. Окутуучуларыбызга ыраазычылык, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, китебиңизди беребиз деп аябай сүйүндүңүз. Мына биринчилерден болуп биздин университетке тапшырып атасыз, кафедрага. Ден соолукта болуңуз. Ушул биз менен, факультет менен, кафедра менен, университет менен байланышыңызды тыгыз жүргүзө беришиңизге биз ишенебиз. Ошондой эле ушул билим бөлүмүнүн проректор агайыбызга да ыраазычылык айтам. Ушул биздин иш-чаранын алдыда дагы иш-чара уюштурулуп жатат. Ушуга дагы жакындан колдоо көрсөтүп, биздин университеттин жетекчилиги ушул иш-чараларыбызды дайым колдоп келе жатат. Дагы бир жолу ушул ыраазычылык билдиребиз. Анан мына биздин модератор эжекебизге дагы абдан чоң ыраазычылык, Гүлмайрам эжеке. Буюрса дагы мындай жолугушууларды, мындай азыр Айда Тынайбековна жакшы белгилеп өттү. Биздин канчалаган окумуштууларыбыз менен конок лекцияларды уюштуруу пландаштырылууда, пландалып, аткарылып келди. Демек, жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул карантиндин бир жагы дагы. Университетке алып келе албаган окумуштууларыбызды биз мынакей интернет айдыңында жолугушуп Жандуу байланыш болуп атат. Жандуу байланыш болуп атат. Мына Zoom программасы да абдан убагында ойлонулган программа экен. Мына аудиторияда отургандай өзүбүздү кабыл алып, ушул иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Рахмат бардыгыңыздарга, катышуучуларга дагы. Урматтуу кесиптештер, Аблабек Асанканович агай, рахмат. Убакыт чектелүү. Кийинки жолугушканыбызга чейин саламат болуңуздар. Саламатта.